Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы деле болсо жерге тал жергесинен жакшы бир аттарды көрсөтөбүз. Бүгүнкү күн 21 январь 2022 жыл. Жалал Абад областы Сузак району жерге тал айылы. Эми бул аттан сиздерге маалымат алып көрөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңызды айтыңызчы, жашы канчада? Ат жазга 3 жашта. Бышты болот, Порода кандай болду? Порода Карабайыр. Карабайыр. Өзүңүздүн атыңыздан, Демек кол бала деңиз, Кол бала, өзүбүздүн белгилүү балда. Демек кичинекей тайынан өстүргөнсүз, Кандай болду жоошдуктары, мындай мингенге караганга? Аябай эле жоош. Жаш балдар эле минет. Биз эми жаш да бул азыр. Улактары кандай болду экен? Чаап көрүп атасызбы же үйрөтүп элекпи? Жаш да. Улакка барып, кичине өзү чаап жүрөбүз, минип эле. Демек быйылдан эми айылда кичинекей теке улактарга чаап үйрөтсө болот. Жакшы. Мындай жаш балдар минип, жаңы үйрөнгөн улакчылар болсо алса жакшы ат экен да? Жакшы. Уругу жакшы. Ден соолугу кандай болду? Ден соолугу мыкты көрүнүп эле турат го. Жакындан бир көрсөтүп коелучу. Ден соолуктарынан, сиздерге кабактарынан бир көрсөтөлү. Жаныбардын көрүнүшүндө жакшы. Эми улактарга, үйүргө жакшы жарап берген болсо, мына ушундай аттардан алсаңыздар болот. Эми бул Жалал Абад жергесинен өтө мыкты аттар чыгат десек да жаңылышпайбыз. Ошол аттардын бири ушул. Эми бир-эки нары бери бастырып койсо, баскандарынан көрөлү. Жаныбардын аркы чат аяктарынан көрсөңүздөр болот. Бир туягы бери баса бересиз. Аксагандай эмеспи же мына ылайда ошондой көрүнүп атабы? Жок, аксаган эмес. Аксаган жери жок, Эгер айыбы болгон болсо айтып койсоңуз. Айтабыз, айыбы жок. Жакшы болот. Жакшы, басыктарынан көрсөңүздөр болот. Эми баары эле таза көрүнөт, урматтуу көрүүчүлөр. Чаап көрсө кандай болот экен? Туруп калган эмеспи? Болот, Чаап көрсө. Бир-эки кой береличи, чуркаганын бир көрөлү. Жанаган ордунан жылгандарын көрүп атасыздар. Аягы жеңил экен чынында. Күлүк жылкы. Көрүнүп турат. Биз эми мына ушул жерге тал айылынан көп эле жылкыларды чыгарып жүрөбүз. Эч кандай бир жаман аттар азырынча чыга элек десек да болот. Өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр, билип жүрөсүздөр. Ошол жакшы аттардын бири, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүп турабыз. Сиздерге жаккан болсо өзүңүздөр жакындан бир келип көрөсүздөр. Ата теги жакшы жылкынын балдары. Жакшы жылкылардан, Улакка жараган. Улакка жараган. Өзү деле жүрөктүү. Эми мындай топко салганда эле билинет болуш керек. Топко салганда эле билинет, минип көргөндө эле билет да жылкы. Бою канча чыгып калат экен? Бою 1,60 өйдө. 1,60 өйдө, Жанагындай ууру бой деп коет го. Ошондой жылкылардан болот го дейм, мындай көрүнөт, бирок жанына барсаң, бою чынында ошондой чыгып атат. Көрүп турасыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы жакындан келип көрүңүздөр. Жакындан келип көргөн башка. Дагы бир маалыматтардан айтып кетесизби ат жөнүндө? Ат азыр жаш да, буну тарбиялаш керек. Эки жаңы асыйынан баштап булакка үйрөтсө, азыр жаш да, акчанын зарыктыгынан сатпабыз да, болсо өзүбүз минели дегенбиз. Ат кылып. Акчанын зарыктыгынан сатпабыз. Жакшы. Жакшыны эч саткым келбейт да. Өтө сонун. Эми алган кишиге жакшы ат болуп берсин деп айтабыз. Баасына келеличи, баасын канча деп турасыз? Баасы акамдыкы эле 250 дет. Акам өзү жок эле. Сомго 250 миң деп турат. Эми айтылган бага сатылбаса керек. Сатылбаса эми болот. Сүйлөшүүлөр болот. Акам менен сүйлөшүрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 250 миңге коюлуп жатат. Эгер жаккан болсо, чалып байланышып, экранда номер менен сүйлөшсөңүздөр болот. Сиздер дагы ушундай сатылуучу жылкылар болгон болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Маек ТV каналы. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча амандашабыз. Аман туруңуздар.